Тажибек кызы абактан бошотулду. Темиров Лайф айтайт десе медиа долбоорлорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, эч жакка чыкпоо тилкаты менен камактан бошотулду. Мындай чечимди Ленин райондук соту чыгарды. Бирок сот башка өтүнүштөрдү канааттандырган жок. Ал эми Тажибек кызы отурумга онлайн катышты. 10 мартта жогорку сот журналист Махабат Тажибек кызына чыккан өкүмдөрдүн баарын жокко чыгарып, ишти Ленин райондук сотуна кайра кароого жиберген. Буга Бириккен Улуттар уюмунун жумушчу тобунун 2025-жылдын октябрында чыгарган Махабат Тажибек кызынын камакка алынышына байланыштуу корутундусу себеп болгон. Анда буунун эксперттери Махабат Тажибек кызы эркиндигинен негизсиз ажыратылган, адам укуктары боюнча бир катар нормалар бузулган деген тыянакка келишкен. Темиров Лайф айтайт десе долбоорлорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы жапырт башаламандыктар иши боюнча 2024-жылдын 10 октябрында Ленин райондук соту тарабынан 6 жылга эркинен ажыратылган. Кийин Бишкек шаардык соту менен жогорку соттагы бул өкүмдү күчүндө калтырган. Эң алгач Кудайдын райымдуулугу менен болду деп айтам. Кудайга чек шүгүр. Пландарыбыз кандай? Пландарыбыз эми 7 жыл бою мына эсептесек, биз ушу иликтөөлөрдү жасап келдик Кыргызстан боюнча. Эми мындан ары алдыга кадам таштайбыз, балким гео эл аралык иликтөөлөргө баш багабыз. Бүгүн эмне кыласыз? Бүгүн азыр жуунам. Мекта жуунат үчүн жер жок деп ойлобойбу? Эс алам. Улуңузга барасыз? Улума, апама, бир туугандарыма, анан ошол эле команда менен кезген. Баарынан ушу бир туугандар менен биргеликте өз командамды аябай сагындым. Уларга да чек шүгүр, ушул күнгө дери чексиз ыраазымын. Министрдин өзүнө айып салынды. ИИМ башчысы Улан Ниязбековго коомдук жайда чылым чеккени үчүн айып салынды. Видео соц тармакта тарап, Ниязбеков 3000 сом айып төлөгөн. Министрлик мыйзам баарына бирдей экенин белгиледи. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болгуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.